Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Мына азыр биз Ден Сяпинада турабыз. Эми Ден Сяпинада иштерди кылбасак болбойт. 2002 жылы жолдор бул салынган болчу, оңдолгон болчу. 23 жыл болду. 23 жылдан кийин биз мына бул ишке киришип атабыз. Анан бул жерде бизде ирригация бар. Ирригацияларды жасаш керекпиз. Бул жаңылатып мынакей бүт ирригация жана башка биздин суу, канализация тутумдарын баары ушул жерде жайгашкан. Ошондуктан иш жүрбөй атат, созулуп атат дегенге эми кыйын жооп бериш себептен да ыңгайсыз шарт бар. Мына мен айтып кетейин азыр. Мына көрсөтөм, мына бияк тарабында машиналар чогулуп атат. Бул эми светофор жакта токтогон. Бирок кыймыл бар. Мына светофор азыр күйдү, акырындан кыймылдап атышат. Эми токтоп калды деген жагдай жок негизинен. Жылыштар бар, бирок албетте бул деген ыңгайсыз жай болуп атат, баары бат-бат жетчү жерлерин ойлонуштурат. Анан жумуш жүрбөй атат дегендерге мынакей биякта жумушчулар баары. Жумушчулар бар, иштер жүрүп атат. Эми сабырдуулукка чакырам. Мен негизи бул жылы биз жумуш жүргүзүп атканда бул жагынан да өтүш керек элек. Бул тарапка дагы. Бирок азыр эми жол тыгындарды эске алуу менен биз балким эмдиги жылга калтырабыз.